Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыялаганын билесиз. Албетте, бул аталыштын мааниси, маңызы да барыбызга түшүнүктүү. Бирок байкаган болсоңуз, бул жылды президент айткандай эмес, башкача жылга айланып калгандай болду. Мисалы, өкмөттүн, андагы бир катар министрлердин, Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттарынын, алар менен бирге эле кээ бир катардагы жарандардын аракеттерин карап туруп, бул жылды жалган айтуу, алдоо, элди сөгүү жана артынан кечирим суроо жылына айлантып алыштыго деген ой келет. Абалким биз баамдап турган калп айтуулардан башка дагы чоңураак жалгандар кийинчерээк карантин аяктагандан соң чыгаар. Январда Коопсуздук Кеңешинде четин чыгарды, карагыла деп. Реагенттер аз жетишүү тесилүүдө, жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон Космосаревич, ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым, мына турат. 27 январда ошол Совбез болгон кат жазган экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөн эмес. Коопсуздук Кеңешинин чечимин аткарып актуусун аны силер окуп да коесуңар. Космосаревич настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. Адам ден соолугун коргой турган, ошону карай турган. Эң чоң министрдин башчысы болуп туруп, силер күйгөндөн кийин калганы көт дейсиңерби? Лаборатория иштебей болгондо мен күтүп жатат бартың. Алтынай Сергеевич, сизге да айттым мен. Штаб катары лабораторияны кылгандан көзүмө албагандан кийин урматтуу премьер-министр өзүңүздүн орун басарыңыздан баштап, министрден баштап тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүп. Башынан алып караганда, бул жылдын башталышында эле президент жана Коопсуздук Кеңеши өкмөткө катуу тапшырма берип, коронавируска каршы даярдыктарды көрүү жана анын алдын алуу иштерин максималдуу түрдө так жана өз убагында аткарууну милдеттендирген болчу. Бирок андай болгон жок. Президентке баары эң жогорку даражада даяр экенин айтып, алдап, анан ал жалганы көп күттүрбөй эле ачыкка чыгып, президент бул жалганчыларга чара көргөндөй болду. Бирок атка минерлер ошону менен алдаганды токтотуп, өздөрүнө келип, өлкө тагдыры менен ойнобой калбады көрүнөт. Мен мурунда айткам, дәр жыл айтам, мына ушул оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен, иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Мисалы, өкмөт дарыгерлердин баары тийиштүү деңгээлдеги коргонуучу каражаттары менен камсыз болгон деп айткандан бери көп убакыт өттү. Бирок иш жүзүндө андай эмес болуп чыкканын баарыбыз угуп көрүп жаттык. Дарыгерлер элементардуу эле бет капты өз акчасына алууга мажбур болуп жатышканын жазып, айрымдары ачык эле айтып чыгышты. Өкмөт болсо мындай ачык айтуучуларга карата өтө жакшы бир ыкманы колдоно баштады. Ал ыкма айткан адамды кармап келип, кечирим суратып, видеосун элге көрсөтүп, башка мамлекеттик кызматкерлерге чындыкты айтсаңар ушундай кылабыз дегендей бир эскертүү иретинде жолго коюлган сыягы. Бирок убакыт баарын мына эми ачыктап, жыйынтыгын бере баштады. Өлкөдө дарыгерлердин, медперсоналдардын коронавируска чалдыккандарынын саны күн сайын ондогон сандарга көбөйүп жатат. Абалким өкмөт президентти жана элди алдабастан абийирүү үчүн так иштеп бергенде мындай болбойт беле. Дагы бир маселе бул бааларга байланыштуу болду сыягы. Өкмөттөн карантин башталган күндөн тартып эле азык-түлүккө болгон баа тыкыр көзөмөлдөнөт. Эч бир азык-түлүктүн баасы көтөрүлбөйт деп айтып жатышты. Бирок иш жүзүндө мындай болбой жатканын айтып, жергиликтүү коменданттарга телефон аркылуу, түз эфир аркылуу күн сайын кайрылгандардын аягы тыйылбай жатканы чындык. Демек, бул маселеде да элди алдоо болдубу же бааны көзөмөлдөөгө жөндөмсүздүк болдубу? Айтор ун деле бир баада сакталбастан, картошканын дагы наркы кымбаттап, чеснок деген болсо 4 килограмм уй этинин баасына теңелип кеткенин эли журт көрүп турбайбы? Кымбаттап кетиптир. Бирок бизде жогору жакта айтып атат, картошка, пияз, сабыздер кымбаттабайт дейт, кымбаттап эле атат. Базар баасы кымбат болуп атат, мурункуга салыштырмалуу. Пропуск маселеси да айрыкча Бишкекте кадимки бизнеске айланып калганы көрүндү.
Eldin baарын үйлөрүндө олтургузуп коюп, сыртта өздөрү пропуск сатып, аны сас келгенсип интимдик кызмат көрсөткөн кыздарды да ташып, заказ берилген даректерге жеткирип берип жүргөн милиция кызматкерлери да бар болуп чыкпадыбы? Бул маселе териштирилди окшойт. Бирок эми дарыгерлердин коронавируска чалдыгып жатканын көрүп, өкмөт жок дегенде посттордо турган милиция жана аскер кызматкерлерине сапаттуу, чыныгы коргоочу каражаттарды берип, күнү-түнү кызматта турган бул кызматкерлердин ден соолугун сактап калса экен деп тилейсин. Антпесе буларда жетиштүү каралып жатат, баары камсыз болгон деп отуруп, анан эртең бул сөздөрү да жалган болуп чыгып жүрбөсө экен. Эл арасында да өкмөт сыяктуу эле жалган маалыматтарды таратып жаткандар жок эмес. Аларга албетте тезинен чара көрүлүп, кечирим сурап, мыйзам чегинде жооп берип жатышат. Мисалы, кечээ күнү Кыргызстанды сасык деп кыргыз элин жерге уруп сүйлөгөн бир кызда кечирим сураганын көрдүк. Мынтип кечирим сурагандар көбөйүп, модага айланып бараткандай сезилет. Урматтуу мекендеш, сиз антип жалган маалымат таратпаңыз, алдабаңыз. Сизге мыйзам чегинде тез арада чара көрүлөт. Сиз өкмөт мүчөлөрүнө теңелбеңиз. Аларга окшоп мен дагы алдап койсом, жөн эле абалдан чыгуу үчүн сүйлөп койсом боло берет экен да деп ойлобоңуз. Андай эмес. Мыйзам баарына бирдей деген сөзгө ишенип, амал кыла бериңиз. Ошондо мамлекетибизде жалган айтуулар, алдоолор азаят. Коомубуз өнүгөт, өлкөбүз өсөт. Ал эми бул жыл алдоо, жалган айтуу, анан кечирим суроо эмес, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы экенин дагы бир ирет өкмөт тараптын эсине салып кетели. Саламатта калыңыз.